Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде мак кошулган боорсоктор. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Камырга 700 грамм унду элеп алдым. Ванилин каалооңузга жараша 5 грамм кошуп койдум. 1 чай кашык туз, 1 аш кашык макты кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле 2-3 кашык кум шекер, 1 чай кашык ачыткыны салдым. 150 мг жылуу сүттү куюп, аралаштырып, ачыткылары бир аз иштеп баштаганча 5-6 мүнөткө коюп коебуз. Эми 200 мг жылуу сууну куюп, ун менен аралаштырып алабыз. Жана эриген 100 грамм ак майды кошуп, камырыбызды жумшак кылып жууруп алабыз. Мына ушундай жумшак, бирок колго жабышпаган жагымдуу камыр болду. Эми 1,5-2 саатка жылуу жерге бетин жаап коебуз, жакшылап көтөрүлгөнчө. Көтөрүлгөн камырды 3 же 4 жайым кылып бөлүп алабыз да, тоголоктоп, бетин жаап дагы бир 10-15 мүнөткө коюп коебуз. Андан кийин камырыбызды жайып, боорсокторубузду бышыра берсек болот. Ал эми калыңдыгын өзүңүздүн каалооңузга жараша жайып алсаңыз болот. Достор, мына ушинтип биздин боорсокторубуз да даяр болду. Балкондун боорсоктору деп койсок болот. Аз, бирок жумшак, даамдуу жана жыттуу болду, ванилин кошулган үчүн. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылык гана болуп турсун. Ал эми бул видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менин каналыма катталганды да унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.